Ушул жигит 6 айдан бери иштейсиң. Кандай плюстары, кандай минустары бар? Мына ачык айтчу. 8 ай болду. 8 ай. Иштер кандай болуп атат? Шарттары кандай? Плюсуну, минусуну мындай. Иш өтө жакшы болуп атат азыр негизинде. Честно айта бер, ооба. А так страховка жок берди. Ошол проблема болуп атат да. Тартып атасың? Тарт кеп, мына салган мали. Жаныңдан болсо, жаныңдан эле тартам, бетиң тартпайлы мына. Сүйлөй бер мына. Страховка боюнча айтып бергенде. Бизде эконом класстары Volkswagen Polo, Solaris, Kia Rio, автомат коробка 2020-21 жылкылары 1800дөн 70, 2000ден 61. Механикалар 1500ден 70, 1800дөн 61. Комфорт класста бизде Chery Tiggo'lar, Geely Colray, Hyundai Elantra бар. Elantra бар. Chery Tiggo'lar 2400дөн 70, 2800дөн 61. Elantra'lar 2500дөн 70, 2800дөн 61. Geely Colray bizde 2600дөн 70, 3000ден 61. Comfort Plus боюнча bizde Camry, K5, Kia K5, Geely Atlas бар. Булардын сеналары комплектациясынан да зависит этет. K5-лар 3000ден 70, 3500дөн 61лер. Camry'лердин комплектациясы бардыгы бир эле, бардыгы 3200дөн 70, 3600дөн 61. Geely Atlas'tar, алар 3200дөн 70, 3600дөн 61. Таксопарктын условиясы боюнча, таксопаркта 4%, 4% парктын проценти обязательно 3 жыл стажы менен и хотя бы минимум 3 ай опыт работы болуш керек таксиде Москвада. Бардык документи менен Кисарт, Синилс бардык документациясы менен келсе, любой машинаны биз оформить этип бергенге даярбыз. Анда туугандар ушул таксопаркта иштеген жигиттерден да бир катар рекомендация ала кетели, отзывдарын угайлы. Негизи мына канчадан бери иштейсиң? Мен 6 ай болуп калды иштегенде. Ассаламу алейкум. Алейкум. Иштер жакшыбы? Ден соолуктар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Таксилер жакшы таап атасыңарбы? Канчадан таап атасыңар? Мейли айтпай эле кой. Бир 7-8 Ушул жигит 6 айдан бери иштейсиң. Кандай плюстары, кандай минустары бар? Мына ачык айтчу, мали. Плюс жагы мында поездка жакшы. Анан минус жагы кичине уруп алсаң машинаны. Балага калдың. Ошондо ооба, өткөндөгү видеодо да мен негизи эле айта кеткен, бир ушул жерде бир тууганыбыз суранган. Баягы страховкага уруп алганга өзүбүз төлөйбүз дегенди айтып коюң деп. Ошондо дагы айткам. Азыр дагы айтам мына. Мисалы, урган болсо өзүңөр төлөйсүңөр. Ошондой болот да. Бирок булар али уста акыны көрө калып калат да. Ошонусу бар. Уста акы булар өзү уста кылышат, өздөрүнүн эмесине. Башка сервиске көрсөтсөңчү мисалы. Башка сервиске уруксат жок. Демек өзүнүн сервисте өздөрү кымбатка оңдойт. Кымбатка оңдойт. Мына честно эле кандай болсо ошондой эле алабыз. Биз мисалы эл тарапта элебиз. Анан ал комментарийга жазып, сиз эле реклама кыла беребиз. Бирок реклама кыла беребиз. Жок, эми ишкерди ол. Ооба. Туура эле. Комментарий жазып атасыңар силер да мага? Раса подписка басам го. Иштерге ийгилик, жакшы эле. Кыскасы негизи эле ошо 6 айдан бери иштейсиң. Такси тармагында жакшы эле иштер жакшы эле. Мындай да. Мына декабрь. Жаңы жылдын алды. Декабрь. Мына январь иштей албадым. Жакшы болбоду. Мурун 1800дөн төлөйт элем. Азыр 2100 болгон да. 2100 аз сеники ошондо эконом 2100. Эконом. Кайсы машина десең? Киядабы? Kia Rio'da. Rio'da. 2100 болуп калган. 2100. Болду, азыр эмесин кагазын көрөбүз. Чынбы жалган көрөбүз. 6-1. Өтө жакшы. Главный этят болуп жакшы иштесеңер эле болду. Анан мындай табыш боюнча кандай болуп атат? Мисалы, Эми тапкандар мына элдер мактана берет экен бирок, 15 000 иштедим, 20 000 иштедим деп. Мен 2-3 күн мурда эле бир жакшы деген бир 13 000 бир күн болду. Эми калган күнү ондой жок да. азыр эле мына үкам менен сүйлөшсөм эле силер жөнүндө даже Москванын полициялары ham уже билип калыптыр, айлыгыңарды сразу катта акча сурап атат экен деп тоскондо. Мен ошонча жүрдүм. Бир блогерлердин айыбы жокпу, ошону айта кетти. Бир ДПСник мени кармап бир мындай акча сурай алган жок да. Өтө жакшы. Негизи эле бир кирпичке кирдим мен эле. Эми бул машинада бул техника.
негизи эле мисалы Наилат эрежесин болот. сактап жүргөндөр, документиге так жакшы жүргөндөр, мындай проблема жок. Болбойт. Туурабы? Мына туугандар уктуңуздар. Айрыкча баягы такса Анан блогерлер. бул таксырды да рекламадан көрүп алып туруп жаман көрө бербегиле. Аны. Жакшы эле адам экен Анан деп кой. жок, бул мындай да. Ким чыдаган иштейт да. Аны. Мына туугандар, көрдүңүздөрбү? Анан жакпайбы тапшырышка кетиш керек. Ошол эле. Ушул жигит азыр эле мына машинадан шарт эле сууруп чыгып, сразу эле мына биринчи эле көрүшүп, сиздердин алдыңыздарда. Ачык айтып эле. Ачык айтамын деди, айтып бер деп азыр. Элди эле удургутуп эле мына блогерден көрүп, ошону көрүп келдим деп, эле кийин алигин эме болуп калбагыла дегеним. Ооба. Мен деле негизи эле ушул таксопаркты башынан бери эле айтам, арзан же андай же мындай деген жерим жок. Тура эле. Биз көрсөтөбүз. Өзүңүзгө Мен өзүм шартты ошол эмени, ошол таксопаркты ошо ютубдан көрүп анан келгем. Менден көрдүң беле? Жок. Москвадан? Жок, башка бир баладан көргөм. Бирок көп эле таксичилер өзү реклама кылат да. Мына туугандар, негизи эле ачыгына айкын эле айттык. Шарты туура келген болсо, келип алып, минип ишти кыла бересиздер. Ошо? Болду. Assalamu алейкум. Аман болгула. Берекет. Мына туугандар, дагы бир биздин жигитибиз. Ассаламу алейкум. Иштер жакшы, атын ким эле? Илим. Илимбек. Илимбек дагы ушул таксопаркта канчадан бери иштейсиң экен? 8 ай болду. 8 ай. Иштер кандай болуп атат? Шарттары кандай? Плюсуну, минусуну мындай? Иш өтө жакшы болуп атат азыр негизинде. Честно айта бер, ооба. А так страховка жок берди. Ошол проблема болуп атат да. Страховкасы шарты боюнча өзү негизи страховка бар деп жазып койгон да? Страховка жок деп атат. Көбүнчө берден сүзүп алгандар көп төлөп коюп атат акчанычы. А так аренда акча сынбай кеткен жагынан проблема жок. Демек, основной проблема азыр именно страховкадан болуп атат. Бирок ал жерде баягы договордо келишимде жазылган, эгерде айыптуу ошол урган адам, урган водитель болсо деп айтылган да. Анан эгерде силер айыбыңар жок болсо кандай болот? Мисалы, аркадан келип, жанынан келип мындай. Мен угушум боюнча өткөндө бир бала сүзүптүр, өзүнүкүн төлөдү, тигинин да төлөп бериптир да. Өзү сүзгөн да ал, туурабы? Эгерде силерди сүзгөн Андай болсо болсо деле өзүнүкүн жазып атат. ошондой болот ал. Болду. Анысын да тактап кетебиз. Андай өзүм 7 айдан бери сүзгөн жокмун, эчтеке кылган жокмун. Негизи эле сүзбөй койгон жакшы экен да. Проблема Мындан жок. кел да. Туугандар, мына уктуңуздар, эң жакшысы сүзбөй койсоңуздар, кеңири жакшы иштеп жүрө берет экенсиз. Калган шарттар жакшы экен. Сүзүп ургандан гана проблема болушу мүмкүн дейт. Жакшы элеби, мындай заказ ары бери жакшы эле болуп атабы? Заказ бергендер жакшы эле болуп атат. Жакшы. Коэффициент жандыбы? Коэффициент жанып атат. Мынау кар жааганга жанды уже? Түндө эле жанган. Түн жакшы болду. Өтө сонун. Иштерге ийгилик, Илимбек. Жакшы иштей бергиле, этият болуп, жакшы ишти кыла бергиле, молодцы. Страховка боюнча айтканда, машинаны эгерде силер арендовать эттиңерби, Тартып атасың? Тарт кеп, мына салган майли. Жаныңдан болсо, жаныңдан эле тартайын, бетиң тартпайлы. Сүйлөй бер мына. страховка боюнча айтып бергенде, бизде страховканы машинаны алган болсоңор, случай ДТП, Мен виноват. сен виноват болсоң, наркы машинаны парк төлөйт. Наркы машинаны парк төлөйт, да. Эгерде биздин машинаны ооба, но жердеги парктын немелери балдардын баардыгы страховка фаршовый деп айтаттыр, да. Фаршовый болсо, наркы машинаны парк төлөйт 400 миңге чейин. Эгерде силер бир майбакты башка нерсени 1 миллиондук ушерпти сүзүп алган болсоңорчу, калган өзүңөр төлөйсүңөр. Страховканын лимити 400 миңге чейин. 400 миңге чейин парк төлөп берет. 400 миңден ашканын силер өзүңөр төлөйсүңөр. Анан биздин машинаны силер төлөйсүңөр. Эгерде смотря кандай сумма, через служба безопасности өзүңөр сүйлөшөсүңөр. Мени сүзсөчү. Силерди сүзгөн болсо эчтеке төлөбөйсүңөр, келесиңер. Бүттүк азыр. Хорошо, ошол адам келсин. Эгерде силер виноват эмес болсоңор, келесиңер, протоколду бересиңер мына жерге. И башка машинага отурасыңар, кете бересиңер. Туура эле болду? Атак бүт эле айтып атат азырчы. Неменин ушерп боюнча. Мен деле ошол маалыматты айтып атам. Мен башынан бери айтам. Эгерде өзүңөр виноват болсоңор, туугандар, эгерде өзүңөр сүзүп алган болсоңор, төлөйсүңөр. Ошол страховканын суммасыга чейин төлөнөт. Анан эгерде виноват эмес, ошол баягы ГАИ протокол бере ошондо, виноват эмес болгон болсоңор, машинаны алып келип тапшырасыңар, башканы минип кете бересиңер. Негизи эле ошондой. Мен бардыгы эле паркта ошондой. Ошентип түшүнсөң, азыр
мен виноват болосом деле андай мындай деп атасың. Протоколду алып келгиле, көрсөткүлө, алып кете бергиле. Көргөсүндагы башка машинага отуруп кете берсин. Мынакей, уктуңуздар, мына таксинин өзүнүн кызматчыларынан сиздерге маалымат алып бердим туугандар. Мына свидетель. Сиздер дагы свидетель, подписка кылып, лайк басып коюңуздар. Мына туугандар, бардык шарттары менен сиздерди кеңири тааныштырдык туугандар. Эгерде шарттары туура келген болсо, угуп, көрүп, чалып, номерлер жазып коебуз, келсеңиздер болот. Анан баягы Комфорт Плюс боюнча айта кетсек, баягы акция уланып атат. Минус 100 рубль 15 күнгө. Бардык ошол ценалардан 100 рубль кемити берет, 15 күнгө акция болуп атат. Анан негизи эле келген күнүңүздөр эң жакшы жери машина болгон болсо келип, оформить этип, минип кете бересиздер. Биринчи күн бесплатный бардык эле машинеге. Андыктан туугандар, адрестер жазып койдук. Метро Тульскаядан келгенде Дубининская 71, строение 12. Номерлер жазып койдук. Диспетчерге чалып, билип көрсөңүздөр болот. Мына погоданы көрүп атасыздар. Таксинин погодасы болуп атат. Коэффициенттер жанып атат. Бардыгыңыздарга ак жол каалайбыз. Андыктан жакшы иштеп, жакшы таап, берекелүү таап, мекенге сен аман кайтканды Аллахым насип этсин. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.